Былтыр баарыбыз чакырган нече скульпторго. Ушундай желекти нурларын эмет берсеңер оңдоп. Себеби ара жерде күн карамай деп айтылат. Башка чет элге барганда көпчүлүк ушуну угуп атабыз. Ушуну түздөп оңдоп берсеңер, ушу карап көргөн мурунку варианттары кандай эле. Деп эле ошо мурунку варианттарынан кайра кайрылып беришке туура келип калды. Анан кайра токтоп калганар. Кайра быйыл тиги жогорку кеңешке чакырып ал жерге барып аттык авторлор баарыбыз. Лек болсо көбүнчө больницада жатып калып аттар. Көбүнө катышпай да калат. Эски желектин сизге эмнеси жакпайт? Себеби сизде Жусуп Матаев бул желекти өзгөртүүгө макулдугун берген авторлордун бири деп айтып жүрсүз. Жок, баарыбыз эле макулдугун бергенбиз үчөөбүз тең. Бул жерде жалгыз эле мен эмесмин. Болгондон кийин гана бек болсун ушул жерден өзү айтады, кийин аягында. Мен анда ошо эме болуп элейин, каршы чыгайын деп атам. Ага чогуу эле барып жүрдүк ошо. Ал айтат, толук өзгөртүүгө каршымын депчи. Ал баягы нурларды ар ким ар кандай жасап атып, ар кайсы жерден жасап атып, нурлар аябай ийилип кеткенде формасын көрдүк. Биз ошону эле бир аз түздөп коелу деген. Негизи концепцияны калтырышыбыз керек, өзгөртүшүбүз керек. Мындай деп биз сүйлөшкөнбүз, макул болгонбуз. Макул өзгөртүү ушунчалык эле мүмкүнчүлүк болсо өзгөртсүн. Анда толук. Мен макулмун. Толук мындай. Биз нурларды өзгөртпөйт. Толук өзгөртсүн. Кайрадан конкурс жыйыштырсын. Все народный мурункудай. Балким мындан да жакшы чыгышы мүмкүн. Анда не обидно. Сиздин оюңуз кандай? Жок, анын өзүнүн ою да. Сиздин оюңуз кандай? Мисалы менин оюмду азыр тиги айтышпады, түзүлүп берсин. Түзүлүп бербедик Айдарбек экөөбүз. Жок, ошо түз сизге жагып атабы? Жок, мисалы жаса эми көрөбүз аны. Депутаттар кандай кабыл алат? Кээ ошондой болот. Алар айтып атат, мисалы мурунку вариант кандай ушундай болчу. Болбосо түндүктүн өзүнө эле коюп койсо болмок. Ошо башта орутпаган эмес. Мындай эле койсо болмок, мындай деле боло берет. Тикесине койсоң булбайт. Калаган жак. Мурда ушундай болчу, теги бир эле түндүк турган. Бул биринчи варианттарда ушундай жасалганбыз. Конкурс болду 92-жылы. А буларды бербедик бул. Жогорку кеңешке. Аны өзүлөрү тандап атат жанагы мына. Митип отуруп. Бизде эмне күнөө? Тактагалар өзүнчө комиссия түзгөнбү, биз кайдан билебиз? Өзүлөрү тандап алган ушул. Бекбос мага асылып атат, неге асылып атат? Мен ага эмне кылдым? Авторлорго премия берилет деп айткан эле да. Бул тууралуу маалыматыңыз жокпу? Жок. Демек силерге эч кандай акча сунушташкан жок, э? Жок. Жусуп агай. Берсе аласызбы премия? Алат. Албайм деп атпай. Айтыңыз эми камерага. Камера айтам, тияка чабыштырып, бияка чабыштырып, эмне деген журналистсиз. Анан буну ал Бекбос айтып атпайбы? Бул оригинал деп. Кайда оригинал? Бул кече эле. Мына 19/04/22 деп турат. Мына ошондой варианттар чыгарып тиги эч кандай күн карамага окшобойт. Ошо мындан более-менее правильныйлар да ушулар. Анан деген эч качан күндүн нуру түз болбойт. Түз берсе ал өрттү өлтүрөт, эчтекени калтырбайт. Биз муну деген Бекбосун байкен 2000 канчанчы жылы желек күнүнө алып интервью алганда көргөнбүз ага. 22 ошолорда бар да. Жок, 22 эмес, 20 мындан 3-4 жыл мурун. Андан дагы варианттар биз толтурат да биз варианттар. Эски компьютерлар болчу, жанагы аркасы чыгып турган, ошондон көргөнбүз да. Аны муну көрсө керек энди. Мына. Бул оригиналдын агы. Мына бул оригинал. Азыркы желек. Бул агы. Ушуну көрсөңөр керек да. Ошондо айырма бар, мына көрдүңүз? Нурлардын. Бул узунураак. Нурлан, узунураак. Ал тиги Бекбосун унутуп калган, ал анда да ооруп аткан. Мен кайра больницага кайра булар жеткирип аткан. Унутуп калды, анан ошону эме деп атып, биринчи оригинал. Илгери компьютер жок болчу 92-жылы. Мейли, бул оригинал экен. Анан сизге мунун эмнеси жакпайт? Жакпай атат деген жокмун, жагат. Эмнеге жакпайт? Анын өзгөртүүгө эмнеге макул болуп атасыз? Өзгөртүүгө жогорку чакырышты, баарыбыз чакырган, баарыбыз макул болгон. Жок, силерди кыйнап атышабы дегеним да. Кыйнап жок, силер жасап берди. Жок, эч ким мажбурламады. Жогорку кеңеш байкы Бекбосун агай айтпадыбы, биздин байкы автор катары укугубузду да алып коюшуптур депчи. Азыр эми өзгөртүүнү кааласа жогорку кеңеш өзү билип эле өзгөртө берет деп. Сиз буга кандай карайсыз? Ал автор мөдөнү калат. Азыркы желекке тиешеси жок деп атат. Сиз тиешем бар деп эсептейсизби? Кандайча тиешеси жок болуп атат. Ал Бекбосун атайын эле ошентип айтып атат. Эмнеге? Мен айтып атпаймынбы? Алардын эч кандай көккө, мисалы алардын тиешеси жок десем да болот анда, мен дагычы. Ал менин алган, мен түсүм коюлуп атат, кызыл болуп. Тиги көктөн башка свет алганга укугу жок, түшүнүп атасыңбы? Эмнеге? Көк дагы, сары дагы ошондой коюлган. 3 желек көк болчу. Бир эле туу 3 цветте. Ошондо тиги комиссия мына 3 цвет, Жусуптун цвети мисалы меники.
мен каалаган себепти пайдаланам, а тигилер көктөн баштап пайдаланбайт. түшүндүк. Эгер азыр аны чогуу келсек, анда опшалар тиешечи болот кайра. Тиешем бар деп атасыз. Анан өзүңүздүн эле ошол эмгегиңизди кайра азыр өзгөртүп чанып атканга сиздин таарыңыз. Жок, чанган жокпуз да. Ошол эле кайра кичине мурунку калыбына келип атабыз. Кандай чанып атасың? Нуру кантип мурунку калып агай? Сен көргөн жоксуң да, мурда ошондой болчу, нурлар түз. Түшүнүп атасыңбы? Жок, сиз мага азыр көргөзбөдүңүзбү эң башкысы үлгүсү? Ал ийилип эле турбайбы? Тикенектей болуп. Бул кабыл алынган да. Ошо. Кабыл алынган да. А сизде үлгү Ал барбы эски баягы? үлгүлөрүңүзлөргө өрттөн жок болот. Ак үйдө калган деп. Ак үйдө эки жыл өрттөн. Башында ошондой тикенек сунушталды беле? Ооба, түз болот. Тикенекми? Ооба. Азыр бийлик дейсизби, демелгечилер дейсизби, жогорку кеңеш, силер авторлор баягы азыр чогуу демелгечилер менен иштешип аткан элдин ою менен эсептешесиңерби? Мен эч кандай эмем деле жок, ал тиякта эмелер чечсин да. Желек тагдырын өкмөт чечеби, парламент чечеби, ошол биз жөнөкөй эле карапайым кишибиз, айткан жасайбыз. Муну оңдоп берели, оңдоп берели. Каршы болуп атпайбы? Бул өлкөнүн бул деген бир 5 кишинин же депутаттардын эле жалгыз желеги эмес да, бул Кыргызстандын символу да. Анан Кыргызстандан эл каршы болуп атса, авторлор эмнеге силер өзүңөрдүн оюңарды айтпайсыз? Айтып атпайбын, айтпайм. Жок, эми комиссия чечет деп атпайсызбы? Сиз автор катары эмнеге элдин ою менен эсептешпейсиз? Элдин ою деле кийин кайра оңолуп, мейли может ушундай эле азыр мындай болуп атпайбы? Азыр айтып атышат да. Мурда күн карама болуп, бирөөнүн ар кайсы мамлекеттен жалдырап акча сурап жүрсөк, эми азыр мына түз жыл өнүгүү жолуна түштүк. Эми мындан ары түз кетели, көрүнгөнгө жалдырабай, деп анан ошондой майында эми алмаштырышат мен билбейм. Мейли, желекти Ойлоп атам. тикенек менен калсын, анан ошондон кийин Кыргызстан өнүгүп кетет, желекке алмаштырган күнү эле каршы сурабай калабыз, күн карама болбой калабыз деген ишенесизби? Эмнеге ишенбес болду? Күн карама болду. Өнүгүп баштаган эле ошол өнүгүп эле атпайбы? Желек өзгөртүү менен өнүгүп атышат деп ойлойсузбу? Жок, ал желекте тиешеси жок. Ал бул жерде экономиканы мына кечеде налог төлөбөй атса анан өнүгүп келет. Демек аны калтырып деле койсо болот. Калтырып деле койсо болот, бул эме деле жок. Баягы эле күн карама дей беришип эле өзү эле элдер дагы башында адеп күн карама дей беришти да. Ошто да азыр мына элдин баары жагып жакшыраак болуп калганда кайра башталып атпайбы? Күн карама деп качан айтышчу? Ой, мага 30 жылдан эле айтып Жаңы келет. элеби? Мага айтат, башка элдер мага 30 жылдан эле айтып келесиң. Ой, күн карама көзүңөр түрдү оңдоп коесуңар деп. Сен билбейсиң, биз элдин арасында жүрөсүң, айтат. Жалпы 95-99% каршы деп атпайсызбы өзгөртүүгө? Анан ошол эл ошол жаңы өзгөртүлгөн тууну тааныбайбыз десе сизге таарынбайсызбы? Эмнеге мен тааныбайм? Эми сиз автор болуп атпайсызбы? Жок, баарыбыз авторбуз да чогуу. Жок, негизичи авторлордун бирисиз да. Жок, жалгыз эле мен эмесмин Сиз да. өзүңүзгө жооп берсеңиз. Баарыбыз чогуубуз да. Ооба. Сиз Чогуу- өзүңүзгө жооп берсеңиз. Жок, чогуш дегенде чогуу да. Эмчи мен жалгыз мен жасадым Жок, деген сиз жок. өзүңүз сиз деле Ошо авторлордун жооп берет бирисиз да. Анан Бир болгондо таарыныч болбойбу мындай коом кабыл албай биз бул желекти тааныбайбыз десе? билбейм, аны айта албайм.